Баткен облусунда иш сапар менен жүргөн президент Садыр Жапаров Достук айылынын тургундары менен жолугуп, кыргыз-тажик чек ара маселесине токтолду. Мамлекет башчысы чек араны жаңы жылга чейин чечүүнү көздөшкөндүгүн, бирок жазында чечилип бүтөөрүн айтты. Кудай буюрса эми мындай уруш талаш болбосун, тынччылык болсун, ушинтип тилейли. Кудай буюрса чек араны чечип атабыз. Аз калды. Мен ойлодум эле жаңы жылга чейин бүтүп калсак керек деп, бирок дагы деле бүтпөй калдык. Анткени бир жазга чейин барчудай, бирок тынчтык жол менен чечебиз деп сүйлөштүк. Кол алыштык. Эми ошону Кудай ошону бекем кылсын деп эле тилеп туралы. Согуштан эч ким пайда таппайт, билесиңер, мына көрдүңөр. Өзүбүздүн жон терибиз менен көрдүк мына. Уруш талаштын кереги жок. Азыр сүйлөшүүлөр жолу менен, дипломатиялык жол менен чечип атабыз. Кудай буюрса аз калды, бир аз калды, чыдап туруңуздар. Чек ара чечилгенден кийин бул тажик менен кыргыздын эле ортосунда эмес, бүтүндөй Орто Азияда тынчтык өкүм сүрө баштайт. Анткени башка мамлекеттер бири-бири менен эч кандай талаш тартышы, чек ара маселелери жок. Бул арада министрлер кабинетинин басма сөз кызматы бүгүн 12 декабрда Баткен шаарында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимовдун ортосунда жолугушуу болуп өткөнүн кабарлады. Маалыматта айтылгандай, жолугушуунун жүрүшүндө жетекчилер 2023 жылга карата Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык укуктук жумушчу топторунун аткарган иштеринин жыйынтыктарын талкуулап, калган аймактарда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын долбоорлук линиясын өтүү сызыгын сыпаттап бүтүрүү боюнча иште активдешүүгө конкреттүү тапшырмаларды беришти. Кошумчалангандай, жолугушуу достук жана өз ара түшүнүү маанайда өткөн. Эске салсак, эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталып, 2020 жылдарга чейин 519 чакырымы толук такталган. Былтыр эки мамлекеттин башчылары жолукканда жалпысынан 664 чакырымга байланыштуу орток пикир бар экендигин ырасташкан. Бул тапта эки өлкөнүн атайы комиссиялары тактала элек жер тилкелери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Президент Садыр Жапаров Ош шаардык кеңешинин кала мэри Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча өтүнүчүн четке каккан чечим тууралуу комментарий берди. Депутаттар мыйзам иштеш керек, биздин токтом аткарылышы керек деген талап коюп алышыптыр. Мыйзамдын так аткарылышын, адилеттүүлүктү, калыстыкты талап кылаардан мурда өздөрү адилеттүү болушсун, өздөрү мыйзамдарды сыйлашсын, өздөрү коррупция менен шылуундарды токтотушсун. Ошондон кийин анан мыйзам жөнүндө сөз кылышса жарашат. Жаңы мэрди коюп жатканда Ошту иретке келтир деп тапшырма бергем. Ошто мыйзамсыз талапка жооп бербеген башаламан курулуштар бар экендигин жашоочулар жакшы билишет. Мэр ошолордун баарын иретке келтирип, бузчусун бузуп жатат. Албетте андай иштер мыйзамсыз курулуш куруп алган депутаттарга жакпайт. Арасында коррупция менен жамбаккан депутаттар дагы жок эмес. Мен азырынча алардын баарынын атын атабай эле турайын. Керек болсо учуру келгенде баарын айтамын. Жерлерди, имараттарды мыйзамсыз алгандар кайра мамлекетке кайтарып жатат, деди президент. Ош шаардык кеңеши 14 ноябрдагы сессиясында мэр Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү чечимин кабыл алган. Жашыруун добуш берүүгө 42 депутат катышып, жыйынтыгында алардын 39 ишенбөөчүлүк көрсөтүү сунушун колдоп, 3 депутат каршы болгон. Депутаттар буга шаардык кеңештин токтомдору аткарылбай жаткандыгын жүйө келтиришкен. Бишкектин четиндеги Дордой базарында ишкерлердин салык төлөөдөн качуусуна шарт түзүп, коррупциялык схеманы уюштурган деген шек менен кармалган мамлекеттик салык кызматынын 5 кызматкери жумуштан алынды. Тиешелүү буйрукка салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдубапов кол койгон. Салык кызматы бүгүнкү күндө салыктык башкарууну жакшыртуу жана ишкерлер менен байланышты азайтуунун алкагында Дордой базарындагы бардык кызматкерлерин чыгарды деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 11 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети салык төлөөдөн качуу фактыларына байланыштуу Дордойдо салык чогултууга жооптуу болгон 5 салык кызматкери кармалгандыгын маалымдаган. Аларга ишкерлердин салык төлөөдөн качуусуна шарт түзүп, коррупциялык схеманы уюштурган деген айып коюлууда. Атайын кызматтын маалыматы боюнча бул схема кеминде 5-6 жыл туруктуу иштеген, териштирүү иштери уланууда. Бүгүн 12 декабрда юстиция министри Аяз Байетов жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйын өткөрүп, арбитраждык соттордогу иштер боюнча маалымат берди. Анын айтымында эл аралык сотто 3 иш каралып, бирөө боюнча чечим чыккан. Бизде февралда, апрелде жана июнда чоң иш
чоң 3 иш боюнча акыркы отурумдар болду да. Мурун Кыргызстан bir 3-4 жылдын ичинде bir ушундай bir отурум катышса, бизде ушу 5 ай ичинде 3 отурум болуп кетти. Бул чоң иштер биринчиси бул ферросплав завод боюнча Ташкомурда bir чоң 50 миллион долларга чейин доо коюлган bir иш болчу. Анан эки казак компания дагы bir Латвиядан келген компания боюнча Гарсупасалис боюнча 3 иш болду да. Ошондуктан биз бул 3 ишке акыркы отурумдарына катыштык. Эми биз арбитрлердин чечимди эле күтүп атабыз. Bir iş boyunca çeçim çıktı. 2 ay murun çıktı. Biz uttuk al zaten. Kırgızstan uttu. 1 ay murun anın apelляция vakıtı da bütüp oktyabrın ayağında güçüne girdi al çeçim. 50 milyonga чейин болгон доону biz prosesi бүтүрдүк. 2 iş boyunca biz күтүп атабыз. 2-3 айдын ичине çeçim чыгат деп ойлойбуз. Бул 3 iş, бул бүткөн иштер ушул жылы. Бирөөсүнүн чечим чыкты, экөөсүнүн чечим күтүп атабыз деген маалымат. Башка иштер боюнча мен көп нерсени айтып бере албайм, кээде анткени бул процессуалдык, арбитраждык купуя сыр деген болот да. Бирок мындай жалпысынан айтсам, бизде бир нече иштер бар азыр. Көп эмес, бирок бар. Анын эң чоңу бул жанакы биз 20-жылы уранды Кыргызстандан маселеси боюнча мораторий киргизбедик белек. Ошол мораторий негизинде биз ушу бир процесс башталган Америкада. Ошол боюнча биз ишти алып баратабыз азыр. Бул IMC деген компания, бул ачык маалымат. Бул боюнча иштер болуп атат. Биз ойлойбуз жылдын аягына чейин жанагы айтып кеткендей финалдуу отурум болушу мүмкүн. Биз аягына чыксак. Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын башкы эсепчиси пара менен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат калай козголгон кылмыш ишинин алкагында ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында 45 000 сом пара алып жаткан жеринен Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын башкы бухгалтери пара менен кармалган. Кармалган жаран кызмат абалынан пайдаланып, бюджеттик каражаттарды подрядчы уюмга которууну кечеңдетүү менен коркутуп, Кара Суу районундагы Лангар айылындагы кичи футбол аянтчасын курууга каралган акчанын бир бөлүгүн кайтарып берүүнү талап кылгандыгы аныкталган. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 1-бөлүгү опузалап пара алуунун негизинде кылмыш иши козголду. Шектүү Ош облусунун тергөө абагына киргизилген. Учурда кармалган жарандын ушул сыяктуу башка опузалоо фактыларын, ошондой эле бул кылмышка тиешеси бар башка кызмат адамдарын да аныктоо боюнча иш-чаралар көрүлүүдө деп айтылат маалыматта.